Машиналар чыккыла, жардамга, машина күйүп атат. Качкыла. КамАЗ машиналар жайырам кандап эмездеги машина күйүп атат. Интернетте окуучу балдардын автобуска батпай калган видеосу тарады. Соц тармак колдонуучулары видео Бишкектин Алтын Ордо конушуна тартылганын жазышып, окуучулар 166 автобуска батпай калганын айтышкан. Аталган конуштун тургундары медиадан автобустардын санын көбөйтүп берүүнү суранышууда. Bunun bari batpaylı kalk kalıştığımda avtobus giydiler. Kalıştığım bir bari batpaylı. Uşuğanday olsun. Ne batpayanlar tutup yaptılar. Kalıştığımda. Жалал-Абадка Манас деп ат коюлду деп атышат. Жалал-Абад деген Жалал-Адин деген бир дербиш дарыгер киши болгон экен. Ошонун атынан Жалал-Абад коюлуптур да. Анан Абад деген бул чоң шаар экен. Бул Жалал-Абад өзүнүн атына заты жарашкан эле Жалал-Абад, а причем бул жерде Манас деп коюш. Таласка Манас деп койсо болот. Анткени Талас деген бир ээн талааны эле айтат экен да. Ээн тала деп, ээн тала көп эле жерде бар да. Талас десең Манасты билесиң дегендей, Таласка Манас жарашат. А Жалал-Абадка Манасты койгондо кандай дейсиз? Комментарий жазгылачы. Жалал-Абадка Манас койгон. Эми, конечно, баарыбыз эле Манастын балдарыбыз, Манастын тукумдарыбыз деп коем, просто эми Жалал-Абад Манас болбой калат го, деп ойлодум мен. Силер не деп ойлойсуңар? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Казарманда жүк ташуучу унаа кырсыгга учурап, жолго 35 тонна мазут төгүлдү. 7 сентябрда түндүк түштүк альтернативдик унаа жолуна мазут төгүлдү деп маалымдады Жаратылыш ресурстары министрлиги. Белгилүү болгондой, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Жалал-Абад аймактык башкармалыгы кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам иш-чараларды өткөргөн. Алдын ала маалыматтар боюнча Орес мунай иштетүүчү заводуна таандык мунай ташыган жүк ташуучу унаа Көк Ар тилкесинде казарман аймагында жол кырсыгына учурап 35 тонна мазут жолго жана жол четине төгүлгөн. Анын кесепетинен 577 536 сомго зыян келген. Мындан тышкары экологиялык нормаларды бузгандык үчүн жооптуу адамга 65 000 сом айып салынды. Учурда төгүлгөн мазутту чогултуу жана булганган аймакты тазалоо иштери уланууда. Жаңы курулуп жаткан Ош базарынын видеосу. Блогер Рашид Браун социалдык тармактагы баракчасына Бишкекте жаңы курулуп жаткан Ош базарын камтыган шаарчанын видеосун бөлүштү. Айта кетсек, калаада жаңы шаарчанын курулушу Пригородный айылында башталган. Турак жайы, автобекет жана автомобиль жыйноочу заводу бар комплекс Фучик көчөсүнүн батыш тарабында жайгашат. Бул жолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөөрү айтылган. Бул масштабтуу долбоор шаардык инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Батыш автобекети менен Ош базарын жаңы комплекске көчүрүү менен шаардагы тыгын көйгөйлөр чечилет деп күтүлүүдө. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам.
биздин ушул акыркы операциябыз ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Эмбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.